Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatly cemaat, jaratkan Allah Taala Kur'an-ı Kerim'din Ali İmran suresinin 185. ayatında mınday deydi. Kullu nefsin dâiqatul maut ve innema tuvaffawna ujurakum yevmen kıyama. Faman zuhsiha anin nar ve udkhilal cennete fekad faz. Ve mal hayatud dunya illa mata'un gurur. Her bir can ölümdün dağımın tatuçu. Jana ölgönden keyin sizlerge akıңар толук берилет кыямат күнү. Keyin kim дозоктун отунан куткарылса, жана бейишке киргизилсе, ал толук бактылуу болду. Жана дүйнө жашоосу эч бир нерсе эмес, болгону жалган буюмдун соодасы сыяктуу. Туугандар, жараткан Алла Таала ар бир жанга, мейли ал инсан болсун, мейли ал жин же шайтан болсун, кандай гана болбосун, аршты көтөргөн периште болобу, өлүмдүн даамын сөзсүз татат. Өлбөгөн бир гана Алла бар. Калган өзүнөн башка бардыгына өлүм жазып койгон. Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде башка жерде мындай деп айтат. Kullu şeyin halikun illa vajha. Ар бир нерсе жок болуп кетет. Жараткан Алла Тааланын затынан башка. Ар бир нерсени жараткан Алла жараткандан кийин үстүнө жок болуп кетүү сыпатын жүргүзүп койгон. Качан кайсы учурда жараткан Алла кааласа, ошол убакта бул жок болуп кетет. Өлбөгөн Алла гана. Бардык пайгамбарлардын пайгамбары Мухаммад алейхиссалам дүйнөдөн өткөн. Иннака майитун деп Алла айтып атат. Ва иннахум майитун, алар да булар да. Матаннас хаттал анбия, адамдар биякта турсун, те пайгамбарлардын бары дүйнөдөн өткөн. Эми качан дүйнөдөн кайтуу бул биздин сиздин колубузда эмес. Кандай дүйнөдөн кайтуу ушул сиздин биздин колубузда. Анткени качан деген суроого жараткан Алла жооп берет. Ар бир адам бу дүйнөгө өз ыктыяры менен келген эмес, өз ыктыяры менен кетпейт. Бирок кандай кетүү? Мындайча айтканда Алланын ыраазычылыгын алып, таза болуп, бейишке лайыктуу болуп кетеби, же Алланы нааразы кылып, бу дүйнөдө күнөөлөрдү, зулумдуктарды кылып, дозокко лайыктуу болуп кетеби? Кандай кетүү? Ушул биздин колубузда. Мынаке чыныгы бакыт кайсы экен? Түбөлүктүү дозоктун отунан куткарылып, түбөлүктүү бейишке киргизилсе, мына ушул адам чыныгы бактылуулукта болот. Жана ар бир адам кылган ишине, кылмышына, жакшы амалбы, жаманбы, анын жазасы, же сыйлыгы толугу менен берилет кыямат күнү. Алла Таала залым эмес, бенделерге зулумдук кылбайт. Фама я'мал мисқала дарратин хайран яра, ва ма я'мал мисқала дарратин шарран яра. Ким кыпын барабар жакшы иш кылса, анын дагы соогун көрөт, сөзсүз пайдасын көрөт. Ким кыпын барабар күнөө кыла турган болсо, жаман иш кылса, анын дагы жазасын, күнөөсүн көрөт, сөзсүз. Бул жараткан Алла Таала адилеттүү. Бейишке киргизсе, мээримдүүлүгү менен киргизет. Дозокко киргизсе, адилеттүүлүгү менен киргизет. Мынаке урматтуу агайын мусулман бир туугандар, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ушундай деп койду. Дүйнөнүн нерсеси бул чирене турган, мактана турган буюмдар гана экен да. А биз өзү чыныгы сыймыктана турган болсок, жакшы иштерди кылып, Аллага шүгүр кылып, ошого биз сүйүнөйлү. Жараткан Алла Таала баарыбызды дозоктун отунан куткарып, бейишинен орун берген болсун.